Үй бүлөлүк зомбулук көбөйгөндүн үстүндө. Мындан улам Бишкекте үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамдардын аткарылышы талкууланды. Анда аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жоюу багытында иштерди күчөтүү керектиги белгиленип, бул боюнча сунуш пикирлер айтылды. Алсак жаба чеккен балалуу аялдар үчүн кризистик борборлордун санын көбөйтүү жагы каралды. Аны менен катар медициналык жардамды уюштуруу боюнча маалыматтар угулду. Статистика боюнча үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендердин дээрлик 90%дан ашыгын аялдар түзөт. Өлкөдө 2019-жылы 6000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталса, 2020 жылы бул көрсөткүч дээрлик 30%га өскөн. Бир гана үй бүлөлүк зомбулуктан бир гана үй бүлөнүн мисалы апасы же энеси кыйналбастан көп биздин балдар, ошонун наристелер эчтеке бир күнөөсү жок, эчтекени бир түшүнбөгөн эле кене деген бир кай наристелер психикалык жабырланып, алардын жашоосуна балта чабылып атат да, бактысыначы. Көп үй бүлөлөр ошону ачыкка чыгаргандан каршы болуп атат, бирок ал билиш керек, мамлекет ошондой зомбулукка кабылган үй бүлөнү биз мамлекет колдоп жанагы сактап калууга милдеттүү. Проводит вот такое мероприятие. Мыйзам 2017-жылы өзгөртүлүп, кабыл алынгандан бери мындай тегерек стол өтө элек болчу. Чындыгында зомбулукка каршы иш алып баруу үчүн бардык тиешелүү мамлекеттик субъектилер тартылышы керек. Учурда бизге кайсы нукта иш жүргүзүп жатабыз, мындан ары кандай аткарышыбызды билүү маанилүү.